Өмүрүнүн 40 жылдан ашыгын өлкөнүн агартуу тармагына жумшап, далай мугалимдерди даярдап коомго кошкон Дүйшөналы Султанкуловдун эмгеги элге кеңири таанылган. Кийинчерээк адабият чөйрөсүнө аралашып, кызыктуу китептери үчүн Франциядан Антуан де Сент-Экзюпери атындагы эл аралык адабият жана АКШнын улуттук китеп сыйлыктарына татыктуу болгон. Мындай ийгиликтери менен ал кыргыз адабиятынын өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жазуучулардын катарын толуктады. Бул эмгеги бааланып, Петр Биринчинин медалына да ээ болду. Ал эл аралык деңгээлде эмгек сиңирген инсандарга берилет. Өзүм дагы ошо кызыга баштадым ошо жазуучулук ишке. Андан кийин кино тартып көрөйүн деп кино тарттык. Кызыл короз. Ошол жылы Англияда конкурс болуп, ошол жака катышып, ал жерден 2-нчи орунду алдым. Ошондо мына королеванын медали менен сыйландым. Белгилүү агартуучу үй-бүлөдө үлгүлүү ата болуп 5 баланы тарбиялап өстүрдү. Жубайы Үмүт Сакенова да математика мугалими катары көп жыл эмгектенген. Убагында тажрыйбасы менен бөлүшүп келген педагогдор азыр 70-тин кырында үй-бүлөдө неберелеринин кубанычына бөлөнүп отурат. Айылда жашадык, балаң менен ишим жок, саат мынчада ишке келесиң. Ал мезгилде садикта иштебейт. Жайында балаң менен ишим жок, 2 ай чөпкө барасың, жайлоого чөп чабасың. Аялсың берге экенине карабайсың. Ар кимибиз эле өзүбүздүн эмебиз менен алек болуп, балдарыбызды көбүнчө эле чоң ата чоң энелери тарбиялады да. Балдарыбыздын улуусу бүт 11-класста чоң ата чоң энесинкинде айылда бүттү. Биз район центринде жашадык. Аркасы 5 жашына келишти, 4-классты бүтүп келишти бизге. Дүйшөналы Султанкулов кесиби боюнча физика мугалими. Көп жылдар бою мектепте, жогорку окуу жайларда, Улуттук илимдер академиясында үзүрлүү иштеп, азыркы жаштарга жол көрсөткөн насаатчы. Ал кичинекей Ханзада новелласы, Шамал, Кум жана жылдыздар, Түнкү учуу лирикалык чыгармалары менен көпчүлүктүн эсинде. Учурда анын атынан адабий сыйлык уюштурулуп, акын жазуучуларга дем берүү максатында ыйгарылып келет. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.